Мамлекеттик жеке өнөктөштүрүктү өнүктүрүү программасынын алкагында каладагы резиденциянын имаратындагы көптөн бери иштебей турган от казан оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Учурда эскилиги жеткен түтүктөр алмаштырылып, жылуулук берүүгө даяр. Бул от казан иштесе эки кичи районду камсыздайт. Биз ушул от казанды 20 жылдык арендага алып, азыркы учурда биз реконструкция, модернизация иштерин жүргүзүп, теплосетин толук теплотрассасын тартып, турбаларын жылытуу, жылуулук камсыздандыруу турбаларын тартып, азыркы учурда керектөөчүлөргө где-то жаңы салынган турак жай комплекстерине жылуулукту берип жатабыз. Долбоордун алкагында бүгүн Ош шаарында жеке ишкерлерге атайын окутуу болуп өттү. Ага ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, эксперттер катышты. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк авариялык абалдагы же эскилиги жеткен имараттарды реконструкциялоого багытталган. Бул ишкерлер өздөрүнүн кандай көйгөйлөрү менен, кандай тоскоолдуктары менен кездешип жатканын айтып, ошолорду талкуулап, ошо атайын ошо бүгүнкү иш чарага мамлекеттик бийликтен дагы чакырылган Ош шаарынын мэриясы, Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн атайын кызматкерлер чакырылып, ошол жерде мындай айтканда мамлекет менен жеке сектордун ортосундагы жанагы диалогду мындан ары да өркүндөтүү иш аракеттер болуп жатат. Ишкерлерге шарт түзүү менен карата пайдаланылбай кароосуз жаткан имараттарды ижарага берүү каралган. Тагыраагы долбоордун натыйжасына ишкер мамлекеттик имаратты 50 жылга чейин ижарага ала алат. Бул жерде долбоорлордун өзгөчөлүгү бул мамлекет ушундай туруп калган, иштебеген өзүнүн жер тилкелери же ушундай иштебеген имараттарын ошо жеке сектордун инвесторлорду тартып, ошо биргелешип иштешип жатат. Бул өнөктөштүктүн негизги форматы бул ошол тобокелдиктерди, жоопкерчилик компетенцияларды бөлүү шартында ошо сүйлөшүүлөр, макулдашуу менен аныкталган долбоорлор. Жаңы жолдор менен өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жакшыртуу боюнча мамлекеттен да колдоо алсак болот экен деп ишендим. Себеби ошол ГЧП фондунун кызматкерлери келип өтө көп сандар менен бөлүшүштү, ийгиликтүү иш жүзүнө арткан долбоорлорду неме кылганын көрдүк, ишендик. Биз дайым ошонун аракетинин үстүндө иштейбиз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүрүктү өнүктүрүү программасынын жүрүшүндө өлкө аймагындагы инфра түзүм жакшырган. Алсак алгачкы жолу ишке ашып жаткан Өзгөн шаарынын айланып өтүүчү жолунун курулушу дагы бар. Аны менен катар аталган аймактагы кинотеатр, борбордук стадиондун курулушу жана башкалар ийгиликтүү ишке ашып жатат. Каныбек кызы Жаңылай Ибрахим Төлөбаев, ОТРК, Ош.